Келеткан жаңы жылыңыздар менен бар болуңуздар. Негизи мындай кээ бир адамдарга таң каласың да. Мындай чувствосы юмору бар адамдар концертке келет, кээ бир чувство юмору жок адамдар деле концертке келип алат экен да. Өмүрү күлбөгөндөр келип алат экен. Алар артта отурса жакшы, биринчи рет отуруп алат го мынтип. Жандагылар күлүп атса карап деп коет. Кошулуп койсо күлүп коет, күлбөсө жок. Чекчейип отура берет. Биздин айылда биз Намаз деген аке бар да, аты Намазбек. Анын КамАЗы бар. Бир күнү КамАЗын катуу айдап кетип аткан экен, айылда чоң ортосунда яма бар да. КамАЗ менен келип туруп жанагы ямага алдыңкы дөңгөлөгү тарс этип түшкөн экен. КамАЗ деген жазуусун кысы түшүп калыптыр да. Көрүп алып ичим эзилип калды да. Кызы жок КамАЗны жаңылдатып айдап жүрөт. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандай бака? Не өзүң жилип атасың? Мен бир кызыктуу нерсе айтып атам делгечи. Да күлкүмүштүү нерсе да. Биздин айылда бир Намаз деген аке бар. Анын КамАЗы бар. Бир күн КамАЗын катуу айдап кетип аткан экен, жанагы айылдын ортосунда бир чоң чукурга алдыңкы дөңгөлөгү тарс этип түшкөн экен, жана КамАЗ деген жазуусун жана кыз түшүп калыптыр да. Эмнеге түшүп калды? Элестетсең? Элестетсең келеси. Элестеттим. Не ал? Яма ая чукур бекен, а? Жок, сен түшүнбөй калдың. Мындай биздин айылда Намаз деген аке бар. Анын КамАЗы бар. Бир күн КамАЗыны айдап кетип аткан экен, чукурга алдыңкы дөңгөлөгү тарс этип түшкөн экен, жана КамАЗ деген жазуусу бар го, ошонун кызы түшүп калыптыр. Ya просто КамАЗ eskilip kalan го дейм, а? Жосом неге түшөт аны? Жок, андай эмес. Биздин айылда мындай чувство юмор бар сенде. Мындай элестетип турсаң айтып атканда мындай күлө турган өтө күлкүмүштүү нерсе да. Биздин айылда Намазбек деген аке бар. Анын КамАЗы бар. Бир күн КамАЗын катуу айдап кетип аткан экен, алдыңкы дөңгөлөгү айылдын чукурга тарс түшкөн экен, КамАЗ деген жазуусун кызы түшүп калыптыр. Качан болгон бул өзү? Көп болду. Бир жылдан ашып калды. Качан болгон дейт, мен качан каяктан билейин? Мындай айтып атканды элестетип, мындай ушундай болгон бекен деп кой. Жок сенде. Не болду? Айтсам анда кенен түшүндүрбөйсүң аны кенен кесирле. Биздин айылда. Биздин айылда Намаз деген аке бар. Анын КамАЗы бар. Бир күн КамАЗын катуу айдап кетип аткан экен, алдыңкы дөңгөлөгү тарс этип жерге түшкөн экен, КамАЗ деген жазуусун кызы түшүп калыптыр. Аны о милициялар билиштиби? Ошо мындай түшкөн бойдон жүрөбү аны. Ошо бойдон жүрөт, кызы салаңдап. Мындай элестетсең бирдеке айт. Кандай түшүнбөйсүң? Чалач. Сен айтсаң да кенен кес жөн эле балпылдай бербей мындай не болуптур? Ал жанагы КамАЗ дейсиң, ким деген киши дедиң? Намазбек, Намазбек. Намазбек. Ал неге анын чуңкурга түшүп кетет мындай? Кандай билейин? Мындай шашпай айтчы, мындай толук айтчы, мен мындай кенен түшүнөйүн. Анан КамАЗын айдап келаткан. КамАЗым о. Жо айтсаң, жигит. Биздин айылда Намаз деген аке бар. Анын КамАЗы бар. Бүгүн КамАЗды катуу айдап келаткан экен, жолдо Намазбек түшүп калыптыр. КамАЗдын кызы түшүп калыптыр. Ошого күлүш керек эле да. Жо мындай мурда түшүп экен. Түшкөн эмес. Жерге жетип болдум. Жо айтчы мында, жарылып айтчы Элена Садоглу. Жо мен түшүндүм. КамАЗ Намаз аке айдап келатса, КамАЗ ямага түшүп кеттир. Туурабы? Анан жанагы айтып атасың, кытамгасы жерге түшүп кетти деп. Анан эмне ошо бойдон жүрөбү, унчукпай эле. Айтпайбыз да.
О bizim düşünmedi ki чувство юморың жоқ екен. Мен алдыға басқа балдарға айтқанымда дамына күлет болды. Айтпа бей. Жо сен маған толық айт. Болсынбек Стакеев, Эльмурат Металипов.